Суучул Денис Петрашов Сингапурда өткөн чемпионатта коло медалдын ээси болду. Кыргызстандык Денис Петрашов сууда сүзүү боюнча дүйнө чемпионатында 3-чү орунду ээледи. Спортчу 100 метрлик брас стилинде жарышта Марага 58,88 секундта келип, өлкөнүн рекордун жаңылады. Финалга чыккан 9 адамдын арасынан Петрашов биринчи кыргызстандык суучул болду. Кыргыз спортчусу дагы 50 жана 200 метрлик брас ыкмасы боюнча жарышка катышмакчы. Урматтуу Россиядагы Москвадагы мекендештер, сиздерге өз кызматыбызды сунуштайбыз. Эгерде сизге Москва шаарында медициналык книжка регистрацияга тургузуу, ИНН СНИЛС бардык Россиянын аймагы боюнча жасоо убактысы 5 саат, СНИЛС 2 саат, трудовой договор, ОМС больницага учетко туруу 1 күндө, зеленый карта Сахаровадан Москва ичи 2 күн, 3 айлык регистрация 5 күндө даярдоо, базадан текшерүү 6 саат. Биз менен байланыш +7 997 388 36 32 WhatsApp +996 556 80 90 52 аталган номерлерди сактап алып, биздин кызматты колдонуңуздар. Ылдам жана бат. Ала Тоо аянтында ат чаап бараткан Манастын айкели орнотулду. Бишкектеги Ала Тоо аянтында ат чаап бараткан Манастын айкели орнотулду. Азырынча анын расмий ачылыш аземи боло элек. Скульптор Тамила Маматова айкелдин бийиктиги 10 метр, салмагы 4 тонна экенин билдирди. Постаменттен баштап скульптуранын найзасына чейин бийиктиги 33 метр. Постамент 15 градустук жантайышта болгондуктан жеңил болсун деп айкелди жезден жасадык. Кар баскан аска зоолорубузду, айланадагы ак имараттарды эске алып, астына ак мраморду тандаганбыз. Бүркүт эркиндиктин символу, деди автор. Белгилей кетсек, эски эстелик 2011-жылдын 31 августунда орнотулган. Колодон жасалган фигуранын бийиктиги 10 метр болсо, эстеликтин постаменти менен кошо бийиктиги 17 метрден ашкан. Ал скульптор Базарбай Сыдыковдун колунан чыккан. Эстелик Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 20 жылдыгына карата орнотулган. Аны демонтаждоо иштери 2025-жылдын январь айында башталган болчу. Президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзов скульптуранын астыңкы бөлүгү бузулуп, капиталдык оңдоого муктаж экенин айткан. Таласта мурастуу жол ата-бабалардын издүү жолу аталышында алгачкы тоо жүрүш өттү. 2025-жылдын 25-нен 27 июль күндөрү Талас облусунда биринчи жолу мурастуу жол ата-бабалардын издүү жолу деп аталган жөө туристтик жүрүш ийгиликтүү өттү. Бул иш-чара Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү тарабынан уюштурулуп, ага 100гө жакын тоо сүйүүчү катышты. 3 күнгө созулган жөө саякат Талас Кырка тоосунун түндүк капталындагы кол тийбеген кооз маршруттар менен өтүп, катышуучуларга тарыхый жана жаратылыштык баалуулуктарды сезүүгө мүмкүнчүлүк жаратты. Жүрүшкө Франция, Бельгия, Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстандагы туристтик компаниялардын өкүлдөрү, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары, блогер, журналисттер жана Талас облусунун жетекчилиги да активдүү катышты. Иш-чаранын негизги максаты Талас облусунун туристтик мүмкүнчүлүгүн таанытуу, жаңы жөө маршруттарды иштеп чыгып, эл аралык жана ички туристтерди тартуу болуп саналат. Облус башчысы Эрмат Жумаев бул демилгени көтөргөн тарыхчы жана тоо сүйүүчү Гамал Сооронкуловго, Дестинация Талас уюмуна жана каржылык колдоо көргөзгөн Альянс Алтын өнүктүрүү фондуна ыраазычылык билдирди. Таластын табияты өзгөчө кооз капчыгайлар, бийик тоолор, тунук көлдөр жана жаратылыштын жан дүйнөнү жандандырган керемети бар. Бул маршруттар изилденип, туристтик компанияларга сунушталса, Таластын туристтик агымы кескин жогорулайт деп билдирди. 240 ылдамдык менен айдап мурдагы мэр Султан Кермалиев жол кырсыгына кабылды. Балыкчы шаарынын мурдагы мэри Султан Кермалиев унаа кырсыгына кабылып, жаштарды катуу ылдамдыкта айдоодон этият болууга чакырды. Ал талкаланган ВМБ үлгүсүндөгү унаасынын видеосун Instagram баракчасына жарыялап, $30,000 жок болду. Жакшысы эч ким жабыркаган жок деп белгиледи. Кермалиев кырсыкка чейин ошол эле унаада саатына 240 ылдамдыкта жарышып бара жатканында бөлүшкөн. Кырсык учурунда ал автоунаада жалгыз болгон. Эске салсак, Кермалиев быйыл июль айында балыкчы шаардын мэри болуп тайындалып, бирок анын мамлекеттик кызматкер этикасына туура келбеген маеги коомчулукта сынга алынган. Президент Садыр Жапаров да бул боюнча пикирин билдирген соң Кермалиев кызматтан кеткен. Сүлүктүдө мурдагы эт комбинаты мамлекетке кайтарылды. УКМК Сүлүктүү шаарындагы жалпы аянты 1,4 гектар болгон мурдагы эт комбинатынын мамлекетке кайтарып берди. Ал 2000-жылы мыйзамсыз менчиктештирилген. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти.
УКМК Сүлүктүү шаарындагы жалпы аянты 1,4 УКМК Сүлүктүү шаарындагы жалпы аянты 1,4 гектар болгон мурдагы эт комбинатын мамлекетке кайтарып берди. Ал 2000-жылы мыйзамсыз менчиктештирилген. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Жүргүзүлгөн иш-чаралардын жыйынтыгы боюнча азыркы ээси өз ыктыяры менен заводдун аймагын Баткен облусунун Сүлүктүү шаарынын мэриясынын балансына өткөрүп берди. Оштогу окуу жайда 13 миңден ашык студент айдалды. Оштогу окуу жайлардан 13 миңден ашык студент окуудан четтетилди. Оштогу жогорку окуу жайларда 13.295 студент окуудан четтетилди. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка караганда булар сабакка катышпаган жана академиялык карыздары бар студенттер болгон. Алардын тизмеси: Ош мамлекеттик университетинде 3573 студент, Ош ТУда 2754 студент, Ош КУ 3167 студент, Ош МПУ 3629 студент, КУнун филиалы 172 студент. Учурда студенттерди мыйзамсыз окууга алган кызматкерлер аныкталууда. Кыргызстанда абактагылардын тамактануусу жакшыртылат. Тиешелүү токтом долбоорун ЖМК даярдаган. Анда рациондуу медицина илимдеринин кандидаты, КММАнын доценти Феруза Кочкорова жетектеген топ дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунуштарын эске алуу менен иштеп чыкканын айтылган. Ага ылайык нан, ун, крахмал, балык жана трансмайлар кыскартылат. Бул диабет, жүрөк оорулары, инсульт жана рак сыяктуу оорулардын тобокелдигин азайтары айтылган. Ошондой эле долбоордо макарон, жумуртка, сүт, каймак жана канаттуу этин көбөйтүү каралган. Бул клетчатка менен камсыз кылууга жардам берери айтылган. Айрым азык-түлүктөрдү керектүүнү азайтуу бюджеттин чыгымдарын үнөмдөөгө шарт түзөрү кошумчаланган. Мамлекеттик катчы Марат Иманкуловдун төрагалыгы алдында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимнинин жаңы редакциясында текстин жана музыкасын тандоо боюнча ведомстволор аралык комиссиянын 4-жыйыны өттү. Бул тууралуу мамлекеттик катчы социалдык тармактагы баракчасында маалымдады. Анын айтымында сынакы 2024-жылдан 16-июндан 17-июлуна чейин жазуу түрүндө жана электрондук почта аркылуу 79 жарандан 132 долбоор кабыл алынган. Сынактын ачык айкын жана адилеттүү өтүшү үчүн авторлордун аты жөнү көрсөтүлбөй, ар бир эмгек атайын шифр менен комиссиянын кароосуна коюлган. Комиссиянын маалыматына ылайык жобого ылайык баалоо критерийлеринин негизинде эң көп упай топтогон 5 текст тандалып алынды. Ал эми тандалган бул тексттердин негизинде музыкалык чыгарма жаратуу боюнча жаңы этаптагы сынак жарыяланат. Алла Таала ушул эжекебизге мынакей дагы ушунча каражат берди. Мына эжеке алыңыз, буну Кудайым сизге берди. Барыңыздардан Алла разы болсун туугандар. Мынакей сиздер себепчи болуп, эжекебизге мынакей баласына чогулуп атат буюрса, дагы да ушуңуздардан жазбай, каражатты токтотпостон мурда салган инсандар болсо, мына жума сайын дагы салып турсаңыздар, буюрса эжекебиздин каражаты ушул баласына деген операциясына деген чогулуп кетет иншалла. Ар бир кадам таштап басканы бала үчүн оору. Ал башка балдардай болуп чуркай албайт. Эл мырза азапсыз жашай албайт. Анын өмүрүн сактап калуу үчүн 31 000 доллар операция үчүн керектелет. Анын атасы каза болуп калган. Жалгызбой апасы баласы үчүн күрөшүп келет. Ар күн апасы баласынын ооруп жатканын көрөт. Эненин жүрөгү тынчтыкты каалайт. Ар бир которгон акчаңыз бала үчүн жаңы жашоого дем болот. Ар бир жакшы тилегиңиз бала үчүн колдоо болот. Төмөндөгү реквизитке жардам колун сунуп кетиңиздер. Себепчи сиз жана биз болуп калалы. Күйөөсүнөн кордук көргөн Асель Ногойбаеванын кулагына операция жасалды. Мурдагы күйөөсүнүн үй бүлөлүк зордук зомбулугуна кабылып, коомчулуктун көңүлүн бурган Асель Ногойбаева кулагына ийгиликтүү операция жасатканын билдирди. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчаларында жазып, сезимдерин бөлүштү. Бүгүн сүйүнүп ыйлап жатам. Учар алдында операция үчүн дарыгер мага сөйкө салып келүүнү суранды. Бирок кулагым мен күткөндөн да жакшы жасалды деп жазды Ногойбаева. Эскерте кетсек, Аселдин окуясы 2023-жылы коомчулукта чоң резонанс жараткан. Ал күйөөсү тарабынан зордук зомбулукка кабылганын айтып, денесине келтирилген жаракаттардын сүрөттөрү жана видеолору интернетте кеңири тараган. Жарандык активисттер, укук коргоочулар жана жөнөкөй колдонуучулар Аселге колдоо көрсөтүп, зомбулукка каршы күрөштү күчөтүү чакырыктары жасалган. Ысык көлдө пляждар көзөмөлдөнөт. Зонтиктер 200 сомдон ашпоого тийиш. Ысык көл облусунун Чолпон Ата жана Боз Тери шаарларында пляждардагы зонтик менен мыйзамсыз ээлеп алып, үй салуучуларга кымбат бада мажбурлап ижарага берүү фактылары катталууда. Мындай жагдай туристтерге ыңгайсыздык жаратып жатканын белгилеген жергиликтүү бийлик буга чейин эскертүүлөрдү берген. 27-июль күнү Ысык көл районунун акими, Чолпон Ата шаарынын мэри, райондук ички иштери башкармалыгынын жетекчилиги жана башка тиешелүү кызматтар менен биргеликте рейд жүргүзүлүп,
абал жеринен текшерилди. Рейдтин жыйынтыгында муниципалдык пляждарда күн чатырларын ижарага берүү боюнча чектөөлөр киргизилип, күнүнө 200 сомдон ашпаган баа белгиленди. Ошондой эле жарандар көл жээгин мыйзамсыз ээлеп алып, тейлөө кызматтарын мажбурлап таңылууга тыюу салынды. Бийлик өкүлдөрүнүн айтымында жакынкы күндөрү тейлөө жана кызмат көрсөтүү тармагын бирдиктүү стандартка келтирүү боюнча чечим кабыл алынмакчы. Депутат Динара Ашимова: аялдардын үнү айыл чарбасынан тартып саясатка чейин угулушу керек. Бул тууралуу депутат Динара Ашимова соц тармактагы баракчасында жазды. Бүгүн Бишкекте ФАО конференциясында аялдардын агро азык түлүк системаларындагы орду жана мүмкүнчүлүктөрү талкууланды. Айылдагы аял бул жөн гана эмгек күч эмес, ал коомдогу өзгөртө турган лидер. Аларды чечим кабыл алууга катыштыруу туруктуу өнүгүүнүн башаты. Биздин максат аялдарга билим, жер, технология жана каржылоого жетүү мүмкүнчүлүгүн берүү. Климаттын өзгөрүшү учурда айымдар үчүн бизнес жана инновациялар боюнча мүмкүнчүлүктөр чексиз деп жазды ал. Мелис Турганбаев Алматыда баш калкалап жүргөнү айтылууда. Акыркы айларда экс-министр Мелис Турганбаевдин башына кара булут айланып, кылмыш иши козголуу коркунучуна жакындап калды. Өзү да сезгендей болуп, Алматыда баш калкалап жүргөнү кабарланды. Биз буга чейин жазгандай, Алмамбет Анапияевдин өлүмүнө байланыштуу кылмыш ишин фальсификациялаганбы, же дагы башка саясий өңүттөрү барбы? Жаныш Бакиев экөө тирешип жатышабы? Айтор суроолор көп. Мелис Турганбаев өзү билдирүү таратып койсо жакшы болот эле деп жазган Арыба.